Негизинен биз өткөн жумада айтканбыз, ошол өкмөт тарабынан азыр 3589 мыйзамсыз куруп алган жер участоктарын мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам долбоору кирип атат да, бирок мыйзамдуу берилген жер участоктары мыйзам долбооруна кирбей калып атат. Анан экинчиден бул жердин мен өзүм таң калып атам да, Бишкек шаарынын аппарат башчысы мага кат жазып атат да. Карап көрсөк, Бишкек шаарынын мэриясынын таптакыр бул жер участоктарынын тиешеси жок экен да. Жер сокулуктуку. Бишкектин мэриясы комиссия түзүп отур, бизге жооп жасатат да, Балбак Төлөбаев дегенчи. Анан экинчиден, мына азыр жаңы мен маалымат алдым. Ошол Бишкек тестинин ичинен Сокулук районунун мамлекеттик каттоо кызматы 8,1 жер гектар жерди, 8 гектар жерди менчикке берип жүрүптүр. 98-жылы. Ал жерде гравий иштетип атыптыр. Мен өзүм барып да көрүп келдим. Сокулуктун замаки менен. Өкмөттөн бир да киши барбаса керек. Мэриядан да бир киши барбаптыр. İçinde kadimkidey эле кылып туруп, цех куруп алып туруп, бетонмен тозуп алып туруп, тесттин ичинде 8 гектар жерди менчикке алып алып иштетип атат. Куатбек Айылчевич, биз өткөндө сиз болбой калдыңыз, эми биздин комитеттин жыйынындагы шостун саммити өтө маанилүү болчу, ал жүйөлүү болчу, бирок биз ушул талкуу убагында айттык да, бул эмне үчүн ушул мына азыр мага жазган катында айтып атат да, Бишкек шаарынын Балбак Төлөбаев мага жазып атат да, мынтип жазыптыр. Бишкек шаарынын мэриясынын Ленин райондук администрациясынын 2005 жылдын 12 сентябрында номер 206 токтомдун түп нускасы Ленин райондук администрациясынын документалдык укук жана кадрдык камсыздоо бөлүмү белгисиз себептер менен жоголуп кеткен дейт да. Эми жоголуп кетсе, Николай Байло деген киши жоголуп кеткен жок да. Аскар Салымбеков деген ошол кездеги мэр жоголуп кеткен жок да. Токтомдун өзү мына ээлер отурат бул жерде, булар кишилер жоголуп кеткен жок да. Анан ушинтип эле булар жоголуп кеткенде эле айтып берсек болобу. Анан кийин сиздер соттун чечимине такып атпайсыздарбы? Эми соттун чечимин мына улуттук коопсуздук кызматынын орун басары мага жазып атат. Бул жер Бишкек шаарынын мэриясына баланстуу өткөн эмес. Сокулук район мэриясынын балансында калган деп. Эмне үчүн чечимди бар мэрия менен Ленин район чыгарган? Сокулук менчикке берип атат казактарга, ишкерлерге. Мэрия болсо элге берип атат. Өкмөт болсо бизге жооп берип атат, тестке берилди деп. Эми соттун чечими мындай болуп атат да, соттун чечими түшкө чейин 2 жердеги 2,4, түштөн кийин 2 жердеги 2,5. Эми кайсына ишенебиз? Анда Пифагорду сотко бериш керек, эми ушул таблицаны ушундай ойлоп чыгаргансың деп. 2011-жылы элге чыгарып атат. Бул жер мыйзамдуу берилген деп. Бишкек шаарынын мэриясынын токтомдорунун бардыгы мыйзамдуу деп атат. 2017-жылы жок, бул мыйзамсыз деп жогорку сот чечим чыгарып атат. Бирок бир дагы соттун чечиминде ушул жер участоктарын алган адамдардын үйлөрү мыйзамсыз салынган деген жер жок. Мыйзамсыз салынган деген жер жок. Булардын документи жараксыз деген жер жок. Болгону токтомду жараксыз деп атат. Булар 15 жылдан бери ушул жерде жашап атат да. Үйү бар, бирок үйүнүн документи жок болуп атпайбы? Биз азыр силер өкмөттүн киргизген мыйзамында мыйзамсыз басып алган жер участоктарын мыйзамдаштыруу боюнча долбоорду киргизип атасыңар. Мыйзамдуу алган кишилер мыйзамдан сыртка чыгып калып атат. Соттун чечимдери менен ар түрдүү тармактарга чечилип келген. Райондук, межрайондук сот мэриянын талабына чечсе, же ошолордун баягы мына пользусуна экинчи сот кайра тесттин пользусуна чечип, жогорку сот кайра бузуп жөнөтүп, ошо менен 16-жылга чейин ушинтип келген. Бул жерде негизги тарыхка кайрыла турган болсок, аталган жер тилкеси Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1991-жылдын 15-октябрындагы 508-чи мамлекеттик керектүүлөргө жер тилкелерин бөлүп берүү жөнүндө токтомуна ылайык эл депутаттарынын Чүй областтык кеңешинин президиумунун 91-жылдын 12-сентябрындагы жана Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын чечимдери менен Кыргыз Энерго производственный объединение экен, ал убакта өндүрүш бирикмеси ЖЭП-2ге техникалык сууларын киргизүү курулушуна бөлүп берилген дейт. Жалпы 47,7 гектар жер тилкеси болгон. Участокты колдонуу үчүн номер 30951 мамлекеттик акты берилген 91-жылы. Сиздин айтканыңыз туура, жер тилкеси территориально бул Сокулук районуна карайт.
Бишкек шаарынын эч кандай бул жака тиешеси жок территориалдык. Ошондуктан сот Бишкек мэриясынын бөлүп берген чечимдерин баарын жокко чыгарган деп түшүнөбүз биз. Себеби Бишкек шаарынын өзүнүн территориясы эмес, Сокул районунун территориясын элдерге бөлүп берүү чечимдерин чыгарган. Ал эми сиз айткан 8 гектар жер боюнча азыр ТЭЦ 2 же болбосо энергия системасы биздин соттошуп атат. Бул дагы убагында сиз айткандай бирөө 8 гектарын алып алган дагы приватизация кылып алып туруп ошол жерди ээлеп алган. Азыр сот иштери бул боюнча да жүрүп жатат. Бишкек мэриясынын берген маалыматы туура эмес. Сиздин айтканыңызга мен толук кошуламын. Бишкек шаарынын мэриясынын 2005 жылдын 23-июнундагы номер 640 токтомуна ылайык аянты 20 гектар 265 даана кошумча жер участогу менен Акордо ТС2 конушунун курулуш схемасы иштелип чыккан жана макулдашылган. Ошонун ичинде муктаж жарандарга жеке турак үйлөрдү курууга 261 участок берилген. 2015 жылдагы инвентаризациялоонун негизинде Акордо ТС2 конушунда үз билемдик менен тургузулган жеке турак үйлөрдүн жер участокторунун саны 491 түзөт. Бүгүнкү күнү бул схема боюнча 265 участок мыйзамдуу болуп атат. Анан 491 участок мыйзамсыз болуп атат. Өкмөттүн өкүлдөрү башымды бир топ айлантып койдуңар да, ар нерсени бир айтыпчы. Мен токотер жерин айтайынчы. Бишкектин мэриясы силердин таптакыр тиешеңер жок жерге. Жер силердики эмес, Сокулуктуку. Бишкектин мурдагы мэри Аскар Салымбеков менен Николай Байлананда жок кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек. Эгер алар мыйзамсыз жер берген болсо, туурабы? Туурабы? Туура да. А буларды кантип кылмыш жоопкерчилигине тартасың? Булар эмне мыйзамсыз басып алыптырбы? Булар сатып алган да. Силер басып алган жерлерди мыйзамдаштырып, сатып алган жерлерди мыйзамдаштырып жатасыңар да. Анан кантип биз укуктук мамлекетте жашап атып айтабыз? Соттун чечимин айтып атасыңдар да. Соттун чечими боюнча Ататүрк паркы бул парковый зонада. Ал деген трансформация болбойт эч убакта. Паркты бузуп туруп салып албады. А ошакта баштабайсыңар да, Берия. Урматтуу вице-мэрдин баштаңызчы ошактан, аякта кимдердин тамы бар? 6 мурунку вице-премьер-министрдин тамы бар, туурабы? 6 спикердин тамы бар. Мынакей, турат ушул жерде. Алтай Бербаев, Медеткан Шеримкулов, Атургай Сооронбай Шарипович, Өмүрбек Бабанов. Аларга эмнеге? Уруксат. Же алардын конституциясы башкабы? Же алар башка баш мыйзамдын алдында күн өткөрүшүп атабы? Соттун чечими деп атпайсыңарбы? Де юре жер электр станциялык. Электр станция форма собственности частная, туурабы? Менчиксиңер. Өкмөттүн силер акционерисиз бу өкмөт. Де факто жер элдик. Бул элдер 15 жыл мурун алган өкмөттүн ыйгар муктуу адамдарынын токтомун негизинде алган. Азыр силер соттун бир дагы чечиминде таап бергилечи мага, бир пункт менен ушул жерлердин бардыгы сүрдүрүлсүнөн чечим барбы? Мыйзамсыз алды деген чечимдер барбы? Жок да. Болгону сот токтомду жокко чыгарды. Токтомду жокко чыгаргандан ошол токтомду токкон кишилердин жоопкерчилигин караш керек да. Аскар Салымбеков менен Николай Байланын. Алар компенсация төлөп берсин анда. Буларга ушундай жер участкын бөлүп берсин. Туурабы? Мыйзамдын жолу ушундай да, логиканын жолу ушундай да. Анан ТЭЦ 2 жөнүндө айтып атасыңар да, силер картаны көргөзсүңөр да. ТЭЦтин сыртындагы жерлерди силер бербей атасыңар да, ТЭЦтин ичиндеги 8 гектар жерди, 8 гектар жер Манат Аскерович. Булар менчикке берип коюп атпайбы? Акционердик бир коомго. Ала албайсыңар аны силер 8 гектар жерди. Арды иштетип атат, цех куруп алган. А сиз айтып атасыз, урматтуу электр станцияларынын эмес милдетин башкы аткаруучу, 300 метр деп. İşte atkı Bişkek testin canında 300 metre saktalgan mı? Yok da. 50 metredeki tamdar durmayıp. İşte atkı kömür çakıl atkan Bişkek testin canında. Çüymenle tüpsüz barçı. Testin bir yağın köçede. Артында каражыгачты бар мыйзамдаштырып койбодук бу. А бул иштеелек нерсеге силер айтып атсаңар 300 метр арыраак жылыш керек деп. Кантип жылдырасыңар буну? Кантип жылдырасыңар, туугандар? Эмне үчүн булар 15 жылдан бери мыйзамдуу алган жери мыйзамдаштыра албай келет да, силер өкмөт 15 жылдан бери мыйзамсыз басып алган жерлерди мыйзамдаштырып берип атасыңар. Кепти бар ошол жакта чыгып атпайбы? ТЭЦтин сыртындагы жерди бербей, ТЭЦтин ичиндеги жерди берип койдуңар го айланаңдар.
иштеп атпайбы? 8,1 гектар жерди менчикке бердиңер. Анан өкмөт айтып атат да, бул тесттин сиз жазык калп айттыңыз. Кубанычбек Мырзабек жакшы суроо берген. Бул ТЭЦ экинин өзүнүн теориясы боюнча бул газ менен иштейт, көмүр менен иштебейт. Анан кийин италиялык ишкерлер келген, инвесторлор келип, Кубанычбек Алчевич билбейт бекен, билишиңиз керек. 2007-2008 жылдар аралыгында $60 миллион инвестиция жумшап, ушул жерде биз таштандыларды жагып, биз электр энергиясынан чыгарабыз, биз жылуулуктан чыгарабыз деп 2 жолу келип, азыркы вице-мэр айтып атпайбы? Биз иштеген жокпуз деп. Электр сиз айтып атпайсызбы? Мындай инвестор издеген жок. Инвестор силерди издеген. Силер анан издеген эмессиңер. Алар келишкен. Ошол кездеги жетекчилер шапка сурап алар кетип калган. Бул жөнүндө массалык маалымат каражаттарынан тапсаңар болот. Алар бар да. Эң сонун долбоор бар болчу. Анан экинчиден булар азыр жашап жаткан жер коркунуч туудурбайт. Булар тез бир иштеп аткан кандай болсо буларда ошончолук аралыкта үй салып атат да. Булардын деле айтканга акысы бар да. Эмне үчүн ичинен 8 гектар жерди менчикке бердиңер дагы бизге сыртына салынган жерлерди мыйзамдаштырып бербей жатасыңар да атпайбы? Булардын 15 жылдан берки компенсациясы кантип төлөйсүң керек? Булардын деле балдарын окутканга, балдарын бала акча бергенге, дарылаганга, пропискага турганга, үйүн кредитке коюп, кредит алганга толук акысы бар да. Булардын конституциялык укугу бар да. Мына Бишкек шаарынын мэриясы жазып атасыңар да, жалпы 6589, ошонун ичинде 3589 мыйзамсыз салынган үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам долбоор жөнөттү деп. Азыр айтып кетпедиңиздерби? Атамекен фракциясы мыйзам долбоорун жазган, Алмамбет Насырканович да жазды, Турсунбек Чынбай Акунович да жазды. Бул мыйзамдардын баардыгы жогорку кеңештин кароосуна келип түштү. Акыркысын Алмамбет Насырканович жазды. Бирок булар жок да. Силер айтып атасыңар 2009-га чейин бир жол трансформация кылып бердиңер, мыйзамдаштырып бердиңер. Азыр 2012-ге кирип атат, экинчи этап менен турабы Кубанычбек Алчевич? 2012 кирип атат. Бирок бул 2005-те эле кирбей калып атпайбы? Булар ошого аяк атат. 2005-жылы булар мыйзамдуу кылып алса, анан кийин жанагы айтып атпайсыңар, юстициянын экспертизанын чечими. Мен соттун чечими менен экспертизанын чечимине ишенбейм. Мен Кудайга ишенем. Аларды айтып атпайбы? Түшкө чейин 2 жердеги 2004, түштөн кийин 5, кечке мал 7 деп чечим чыгарып атпайбы? Сот реформасы ушундай жүрүп атса, ким күнөөлүү? Булар эмне үчүн алданып болуш керек? Анан бирок соттордун чечимине такып кала, соттордун чечиминде бир дагы жерде жазылган эмес. Керек болсо жер сокулуктуку. Мына ГКНБнын орун башчысы, зам председатель ГКНБ мага жазып атат. Территория баланстан балансқа өткөн эмес деп атат. В настоящее время данная территория принадлежит Сокулукскому райгосадминистрации дейт. Анан өкмөт, мэрия, электростанция силер соттошпой эле койгула. Кантип соттошосуңар силер? Сокулук 2003 жылы ичин менчикке берип атат. Бишкектин мэриясы сыртын берип атат. Сыртын берип атат да, байла сыртын берип атат 2005 жылы. Сокулуктун акими ичин 8 гектар жердин берип атат 2008 жылы. Баш аламандыкта, ушул баш аламандыкты жараткан өкмөттүн өкүлдөрү, карапайым калктын бир кырмындай да күнөөсү жок да. Булар болгон айтып атат. Башка жерлер мыйзамсыз басып алынган жерлер мыйзамдаштырылып кетти. Биздикиндер мыйзамдаштырып берилечи. Булар бир да жол митингке чыккан жок. Булар бир да жол пикетке чыккан жок. Булар бир да жол тоскон жок. Булар мыйзамды гана талап кылып атат. Мыйзамдын жолу менен. Булар чакырышты эле өкүлдөрүн. Биз Жанар Акаев экөөбүз барып келдик. Мурун ал жерге Өмүрбек Чиркешев, Текебаевдер турган бүт депутаттар барган. Керек болсо ошол кездеги мэр Иса Шешенкулович Өмүркулов, азыркы вице-премьер Алтынай Сейитбековлар убадаларын беришкен. КТРдин маалыматтарды алсаңар турат да, туура силердин эч кандай мыйзам бузган эмесиңер, жериңерди мыйзамдаштырып беребиз деген. Ошол үмүт менен жашап келатат да булар. Үгүт менен жашаган жок да. Ушул үмүттүн кылыш үчүн биз мына комитет жоопкерчиликти алып чечим чыгарып берип атабыз. Биринчи милдеттендирип атабыз. Жазагыла да. Анан соттун чечими мындай экен, Кудайдын чечимин карабайыкпы биринчи? Акыйкатты эмес, акыретти карабайыкпы? Рахмат.